Assalamu alaikum sүйүктүү айымдар жана мырзалар. 4-чү сезондун 13 жумасынан бери сиздер менен өзгөчө кубаныч менен жүз көрүшүп турабыз. Ардактуу айымдар жана мырзалар, эми келиңиздер. Бүгүнкү 4-чү сезонубуздун жыйынтыктоочу берүүбүздө өзгөчө мейманыбызды чакырдык. Кыргыз Республикасынын эл артисти. Жана ошондой эле Россия, Казакстандын эмгек сиңирген артисти. Оркестр адам. Бул агабызды айтып мактанып сыймыктансак болот, анткени бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө мындай инсан бирөө эле болуш керек. Албетте эле. Ким экен баары эле түшүндү окшойт. Дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында Курмангазы Азыкбаев. Дүркүрөгөн колчалар. Ассаламу алейкум. Хуш келипсиз. Хуш келипсиз. Көргөтүңүз. Келиңиз. Сизди Ассаламу элге алейкум. Хуш мактап. келипсиз. Саламатсыздар. Аман эсен келип алдыңызбы? Кудай шүгүр, тобо. Сизди жаңы эле элге мактадык, биз өзүбүз дагы сүйүнүп атабыз. Биздин студияга ушундай дүйнө жүзүндө жалгыз эле ушундай сиздиге окшогон инсан бар болуш керек деп биз сыймыктанып сизди чакырып отурабыз. Биздин студияга дагы бир жолу куш келипсиз. Рахмат. Мен адашпасам 50 аспапка чейин, 54. Так айтканда 54 аспапты түрдүү жанрдагы баары эле бирдей эмес, профессионалдуу билип ойноп, керек болсо анча-мынча аспапты өзүңүз дагы жасап жүрөсүз. Ооба. Куш келипсиз ага. Биздин акыркы сезондун аягында келип жаап берип атасыз. Мындай тойдо деле жакшылыкта аксакалдар бата берет эмеспи? Биздин келген коноктордун баардыгынын аксакалы, эң улуусу, эң сулуусу өзүңүзсүз. Биздин бүгүнкү кызыктуу маегибиз элге дагы жагат болуш керек. Ошондуктан кенен бир сиз менен жакшы маектешели. Ооба, туура айтасыз. Курмангазы ага, келиңиз эми деги эле бул Кыргызстандагы азыркы учурда мен үчүн аябай таң калыштуу болгон, ошол эле учурда укмуш сонун болгон эксклюзив бир жаңылык бар экен. Деги эле баарыбызга маалым, Курмангазы байкемдин оң тарабында турган аспаптын аты саксофон. Курмангазы байкем өзү эмне фон деп аттыңыз эле? Кумуфон. Кумуфон. Ошонун тарыхы жөнүндө сүйлөшөлү. Деги эле саксофондон баштайлы, андан соң кумуфонго өтөлү. Эми бул ар бир аспаптын тембрына карап жазалат да. Анан адашып башка аспаптар менен бири-бирине никелешип атып эле анан ошол аспап пайда болду да. Эми аспапка бир кирип кетсең дүйнөсүнө, бир 12 саат отуруп каласың. Суу ичип эле, чай ичип эле, кайра келип эле ошонун бир кирип кетиш керек да, илхом келгенден кийин чыга албай каласың. Анан ошентип атып эле анан пайда болду дагы, анан мунун атын эмне коебуз деп ойлонуп туруп анан кийинчерээк анан усталарга бардым. Дагы бир жерде чак келбей калды. Анан Асылбек деген чоң музыкантыбыз бар, аябай атактуу. Ага барып, бул жер мындай кылып болбойт, тиги жер деп атып, анан жазап туруп, анан экөөлөп калган кемтиктерин өзүм жазап алып, анан ошол менен мунун атын ойлондум. Анан бул Бельгиялык Адольф Сакс деген кишинин атынан коюлду да. Ал уста, Уста, анан музыкант, композитор. Адольф Сакс. Бельгиялык. Саксофон ошондон келген. Анан саксофон деген аты ошондон коюлуп калган. Дүйнө бүт баарына таралбады. Анан ал аспаптын үнүн укканда көзүңөн жаш чыгып кетет. Бул менин өзүм эле атыман койбойбу деп анан мени эркелеткен аты Кумуда. Үйдөгүлөр, өзүмдүн жердештерим, классташтарым баары эле Куму дешет. Анан ошо мен Кумуфон деп коюп койдум. Аны кытайлыктар ушундай эле бир передачада тасмада көрүп, ой ошол аспап жакты деп анан тиги Асылбек деген устага барып сурашат. Ошону жазып берсе, аны мен жаза албайм, ал чертеж менен келген. Анан ичинде анын өзүнүн тилдин гипнотикасы бар экен. Мындай кылат экен, тигиндей кылат экен деп, ал уялгандан кайрылган жок, бирок келсе мен деле жазап бермейм. Канчалык таралыш керек да. Анан кыргыздын аспабы азыркы Кудай буйрса оңолуп кайра жаралып атканы, орусча айтканда возражение болуп атканы, көп аспаптар пайда болду. Мына азыр жетиген деп жетиген чыгарып, кичинекей жаш муундарга таратып атпайсыз. Анын бир тууганы 9 ген. Анан сыбызгын эле билебиз. Сыбызгынын бир тууганы ыбызкы. Анан 40 кыл менен 40 электи азыр кошуп атабыз. Бул аспаптардын баары тең Манас доорунда, Манас атабыздын доорунда келаткан аспаптар. Анын баарын азыр касып чыгып, мына мага көп жардам берген Шайлөк Дүшөев агабыз жардам берди. Анан оркестрди биз кыргыздар оркестр эле деп калып атпайбыз. Чын аты оркестрдин Чууген. Кандай дейсиз? Чууген. Чууген бул кыргызча. Кыргызча биз ошого көнүп калган журналисттер, кимдер болсо деле оркестр аны тиги деп атпайбы. Негизи Чууген дейт.
илгериди. Ошол чууген деген сөз ызы чуу. Мындай элестетип көрдүңбү кандай экенин? Чууген. Анан ошондон чууген деп эметет да, мына ген деп чыгып атат да. 7 ген, 9 ген, чууген деп. Мына ошон үчүн түпкү өзөгүбүздү, тамырыбызды касып чыксак, кыргыздын алфавити керектүү эмес. Биз азыр деле мына эшикти ачып бер деп балдар айтып атат да, мен аспаптарымды көтөрүп алып. Ошол көнөчүтүп, негизи эшикти биз каалга дечүбүз. Эстеп атасыңбы? Ооба. Каалга дечү. Ал сөздөр акыры менен четке кагылып кетип атат. Ошон үчүн кыргыздын аспаптарын, мына кылгыяктын эмчеги бар кылгыяктар бар болчу. Мына ачык эле айтыш керек. Алар да жоголуп кетти да. Чочутма деген аспаптарыбыз бар болчу. Алар да жоголуп кетти. Ошонун баарын акыры казынадан алып чыгып, кыргыздын ата бабаларыбыздан калган эмелерди жаш муундарга берсең, алар жакшы азыркы заман бапка ылайыктуу чак бап келген аранжировкаларын кошсо, кандай жит берет да, кыргыздын мээсин тазалай түшөт дагы, о деп жыргап калышат. Компьютерный звук эмес, ошону экологический звуктар керек да, үндөр. Кууфон деген мындай түзүлүшү кандай? Түзүлүшү узун, үйлөмө. Мындай үйлөйт. Түтүкчө. Бул үйлөмө аспаптарынын көбүнчөсү мындай болот, анан мындай болот. Орусча айтканда поперечный и продольный. Ушундай экиге бөлүнөт да. Анан ошон үчүн мындай үйлөнөт дагы, анан үн ошондой эле биздин түтүгүбүздү жоготуп ийгенбиз. Рас болбойбу да, эстеп кеткеним. Мындай дегенде эстеп кеттим да. Түтүк деген негизи кыргыздын аспабы. Бул жерде мен жана айтып берип аткан Бирок дудук деген армяндар колдонуп армяндарды деп айтылып жүрөт негизи. Негизи армяндарга ким киргизсе, биякта Элтерес деген хан биякта кыргыздар кырып, колуктусун алып кетип, тияка кетип барат, Азер менен Байжанга жолугат, Байжандан кийин Куртка жолугат, Константинополду алат, анан геноцид армянга болгондо ошондо аспаптар биздики чачыранды болуп, ошол жака барат, анан дудукту которсоң которо албайт. Алар жумшак сүйлөйт. Мына өзбектер, азербайжандар тигилер жумшак сүйлөйт. А биз деген тешикти түтүк эле дейбиз да, туурабы? Ошол түтүк деген аспапты азыр алып келип киргизип, биздин өзүбүздүн репертуарыбызга ошол аспап менен ойноп атабыз. Жана угуп деле жүрсүң, 6-күнү кечинде деген музыка чыгып калат го меники. Ошол түтүк менен ойногон эле аспап кандай ички дүйнөнү козгой берет. Мына ошол аспаптарга көңүл бурган нерсем да. Мен негизи мына силер айта элек деле өзүм чыгармамды айта баштайын. Меники бул дүйнөдөгү миссиям түрүгесинде. Ошол биз көчмө калк болгондон кийин көчүп атып, аргасы жака аспаптарыбызды таштап кете берип, башка улуттар ээлеп алды да, жанакы Сурнай Керней деп атпайбы, анын аты Сарынай Каранай. Ошол аспаптарды алып келип туруп жаш муундарга берип, аларды үйрөтүп, алар деген канча деген эмелерге, мектептерге таратып аны ушунтса, анан чуугенибиз көбөйөт. Жана Сурнай Керней деген бул жанагы көбүнчө өзбек улутунун, уйгур улутунардагы колдонулган чоң аспап. Бул деген жоокерлердин аспабы. Манастын аспаптарында жоокерлер коктуудан коктоого жоо келатат, тиги келатат, же болбосо элдер топтогондо ошондо кандай эме чыгат, жаңырык чыгат. Анан ошондо дүрбүрөтүп, же болбосо душманды коркутуш үчүн астына ошондой койчу да, чуугенде ойногондорду, Сарынай Карынайларды ойногон. Мына ошол аспаптар ошол доордон баштап келатат. Ал аспапта тиги эмелер өзбегиң жок болчу ал кезде манас доорунда. Биз азыр ошо башка улуттарга тарап кеткен биздин аспаптарды тарыхтан изилдеп, биздики деп даңазалап айта алабызбы? Даңазалап коркпойбуз. Тастыктап, далилдеп айтып беребиз. Бул мен жеке жалгыз чуркаган жокмун да. Биз деп атам. Ошонун арасында эле мына биздин залкар Шайлөк Дүйшөев агайыбыз кирет. Түгөлбай Казаков кирет ошол жака эле. Ошол аспаптар чогултуп туруп жаш муундарга бериш керек. Мөй кой алтыным. Ушуну улантып кеткениң да кийинки муунга бере кой, эстафета сыяктуу. Ошондой милдет кылбасак, эгоист болуп эле мен эле ойной бербей, башка муундар ойногон сайын ошондо агарып көгөрүп турат. Ооба. Курмангаз ага, сиз эми мындай көп эле айтып, баарыбыз эле билебиз, оркестр адам, человек оркестр дейбиз. Бирок тилекке каршы бул сөздүн мындай масштабын көп эле түшүнө бербейт да. Канчалык деңгээлде негизи бул чоң масштаб болгонун үчүн туурабы? Анан азыр анча-мунча музыканттар болот. Сиз менен дагы сүйлөшүп каласыз сахна артында. Бир инструмент ойнойт дагы анын өзүн жылдыз сезип калат. Буга кандай көз карашыңыз бар? Бул оору. Оору? Бул оору дейсиз. Жылдыз дегенди чийип салыш керек. Адам баласы адамкерчилигин жоготпой, эл менен жуурулуп, элдин кичүүсү, элдин баягы кулу болуп ошого иштеп турса, ошондо гана даңазалап өзүн өзү барктайт да. Кандайчылык бир өзүнчө эле мындай кичпейилдүү. Ошондой эле баягы анан мен эмгек сиңирген, мен народный эл артисимин деп монткен, бул оору кайра эле тиет. Андай болбой, юмор менен мен өзүм жүрүш-турушум, кичинекей балдар болобу, тамашалашам кичинекей балдар менен, чоң киши болобу, кетип бараткан чоочун кишилер менен деле бир анекдот айта коюшуп, ушинтип күлүп жаркырап турганда, бул оору сыркоолордун баары качып кетет. Анан
момундай үңүрөйүп турган кишилер бар го, монтипче төрөлгөнүнө кол когулат. Анда ушул жерден алыстабай сиз бир гана аспаптарда ойногондон тышкары айтып өзүңүз айтып атасыз, тамаша коймун деп, бир анекдот айтып бербейсизби? Аспаптарга кире электе. Аспап жок анекдот айтып берейинби? Бул түрөлөй мындай жашоодо алынган Индияга барып калдык. Индияга барып калсак, ал кишинин атын айтпайм, таарынат, ал аябай атактуу киши. Анан мен ал кезде негизи мен азыр деген диндерди изилдедим да, чтоб мээме бирдеме кирсе кандай болот деп, анан барардын астында үйрөнүп алдым Индиягачы. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе десем эле жанакы бассейнди кайтарып турган, саунаны кайтарып турган Индус Харе Кришна деп эле монтип калды. Анан My Present деп анда кассеталар болчу да, компакт диск жок. Берип эметсем эле биз энеси айтып, киринип, жуунуп, чыгып, жыргап, эс алып, анан кайра ушинтип эле жүргөнүбүздү үстүртөн бизде менен чогуу барган делегациядагы киши. Ой, Кулке дейт. Мен алып, о, агай десем. Алдыгы бассейн деген бекер бекенсиз. О, номериңизди айтып жазып коюп эле анан түшүп эс ала бериңиз деп койдум да. Анан биз кайра чыккан сайын ал сүйүнгөн боюнча биздин номерибизди жазбайт. Ошол эле тиги гостиницада да. Биз чыга ошентип ал байкебиз болсо күнүгө түшөт. Номерин айтып коет, жаза берет. Ал деген тиги барып тиги репсейшнге барып жазылып калат. Анан уже гастроль бүткөн кетебиз деп атсак эле бирөөнүн үнү чыгып атат, атаңы осурайып Курмангазыны тапкыла депчи. $2000 болуп кетиптир. Кеткичи. Анан биз менен чогуу барган бизнесмендер болчу. Ошолор чогулта коюп карызын кутулбады. Ошондон кийин коркуп калды. Курмангазынын тамашасы опасный экендерчи. $2000. Болбосо сиз $2000 ордуна бир сүйлөшүп коюп туруп диск берип койдуңуз ага. Мен Кассеттер койдум. андан башка ал кезде деген ичиңер ооруйт. Арак алып алгыла, тамактын астында бир 50 грамм ичип коюп тургула дечү да. Анан биз ичип коюп, анан ашып кеттир. Бизден 7 киши барганбыз, 7 киши 5 бөтөлкөгө көтөрүп барса канча болот? Анан орустун арагын берсе, көрсө орустун арагы менен бир кожону куртка келет экен. Биз деле мына тынбай 4-чү жолу барып атам, ар бир мамлекетке 120 мамлекет кыдырдым. Анан биздин орус арагын эле орус арагы деп берсең, кожаный куртканы алып алып кийип кете бересиң. Таза, мындай 4 күн моңотуп алып издейсиң го, мындай бул дермантинби депчи. Анан ошону кийип аласың. Ошону берсек, ал доосуна чалып, доосу Делини кыдырып чыкты. Жана Зита Гита Боби деген кинодо 3 дөңгөлөктүү машина менен жүрөбүз. Мен баратам Бомбейге, товар кызмат мендеге деп ырдап коюп. Ошондой жакшы, ошол күндөрдү көргөнүбүзгө, ошондой гастроль кылып кыргыздын желегин желбиреткенибизге Кудайга 1000 мертебе ыраазымын дейм. Ыраазымын деп туруш керек да. Туура Назирка? Конечно, сиз мынакей бир гана Кыргыздын эл артисти, кошуна өлкөлөрдүн, Россиянын, Казакстандын мынакей эмгек сиңирген артисти болуп атасыз. 120 өлкөнү кыдырдым деп атасыз. Ошо 120 өлкөнү кыдырганда бүттүк жерде эле англис тилин биле беришпейт да. Сиз англисче дагы жакшы сүйлөсөңүз керек. Чалабычок. Бытовой. Да, бытовой деп коебуз да. Медицинский, политический, экономический терминдерди бул адаштырып ийесиң. Мындай өзүңүзгө керектүү сөздөрдү билесиз. Өзгө керектүү сөздөрдү билебиз. Анан чет мамлекетке барганда көбүнчөсү мен балам жардам берет да. Нургазы, Нурайым, Нурсултан 57 мамлекетке көрдү. Кудай буйрса менден ашып кетет го деп атам. Буйруса. Ошо билгенден могун тембир жанакы терминдерин билгенден кийин проблемасы жок болуп калат. Музыкада тил жок деп коет эмеспи? Музыкада тил жок, нация жок. Ооба. Нация улут деген жок. Жакшы музыканы ойносоң, мына Пан Ги Мун деле таң калды. Барганда Ошко барып Пан Ги Мун тостук, анда премьер-министр Сариев болуп чогуу. Анан ошол кезде тоскондо анан мен уже баягы оркестрибизди, Нурайканын оркестри менен даярдап койгон кыргыз аспабы менен корейстин жакшы музыкасын ойноп бердик. Аялы жанында туруп көзүнүн жашы чыкты. Тиги сүйлөшүп аткан эмесин калтырып эле экөө жетелешип келип эле мени колуман кармап туруп, анан тиги англисче айтып атпайбы тиги переводчигине, это достояние кыргыз народа. Ушундай жигит болуш керек деп. Мен ичпечү элем болуш кыргыз аракты ошоктун ичинде. Сүрөттөр илинип турат, провондо деле бардык жерде. Мына ачык эле айтыш керек, биз криминал эмес да. Мына ошол эле кыргыздын аспабын, башка улуттун музыкасын кыргыз аспапка салып туруп сугундуруп койсоң, ашказан, ичагарыңан баштап рахматын айтат да башка мамлекеттик өлкөлөр. Мына ошондой кылыш керек, дипломатия. Бирок кыргыздын аспабы ыйык, касиеттүү болот да. Чет мамлекетке барганда классика менен, эстрада менен таң калтыра албайсың. Кыргыздын жыты, ала тоосунун жыты, ошону келип берсең эле, вот это да, это музыка терапия деп кабыл алат дагы өзүң
момундай мен кыргызмын деп басканда дагы өзүң кодо болсоң дагы могу кенен басасың деп койчу. Куму байке, Музыка сиз куму терапия. десеңиз, куму байке деп берейин сизге. Ооба да. Куму байке мынакей Эркелеп айткан жакшы. сиздин жакшынакай кызыңыз, уулуңуз кыргыз элине атагы чыгып, бир гана кыргыз элинде эмес, чет мамлекетке чейин барып жакшынакай жеңип дагы келип атышат. Өзүңүз айткандай оозуңуз камай сизден ашып бизге дагы уулуңуз келип кеткен, кызыңыз дагы келип кеткен. Ошондо жок биз атабызга жетпейбиз деп айтышкан да. Ошо сиз бир гана өзүңүздүн уулуңуз, кызыңызга тарбия берип, ушундай аспаптарды жакшынакай өзүңүздүн талантыңыздан бөлүшпөй башка Шакирттерге дагы. мына экөө ичип келбеди, мен аспаптарымды көтөрүп. Шакирттериңиз бар э? Толтура. Мына азыркы 3-чү поколение 1-чи курсту бүттү консерваториядан. Андан мурукулар уже төрөп кедейлердин боюнда бар. Мындайча айтканда, эми көбүнчөсү кыздар келет экен, ал педалчак болот экен деп балдар ойноп кетип калат. Жана жвачка чайнап, наушникти кийип, соткасын алып чак деп кете берет экен да. А тигилер болсо мына жакшы уланып кетти, теңи өттү, Москвага өтүп кетти. А кээ бирлер билбейт бул кандай болуп кетти деп. Кыргыздын музыкасын ойнош аябай оор. Бул эски музыкаларын алып келсек, анда санак, арифметика кетет. Мындай. А азыркы компьютер менен жазганда раз, два, три, четыре, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 деле андан любой ырчы эмес деле адашпай деле ырдап кетет. А тиякта ломанный да ритмический. Ошолордун баарында ыңгайсыз музыка, бирок жанды эритип ийген музыкаларды бергенде анан ошону менен мына 3-чү поколение оркестрибизде 20 киши, биздин үй бүлөбүз менен 25 киши. Ошонун баары тең кол алышып иштеп атат. Ата-энеси бата берип атат. Себеп деген ошончо аспаптарды четинен үйрөтүп атканыбыз. Анан кыргыздын мелодиясы мына биздин аранжировщикти билесиң, Респектти билесиз да. Ооба. Ал деген дүйнө чогуу отуруп алып жазганда дүйнөлүк параметрге алып келип такап коюп атпайсызбы? А кээ бир оркестрлер бетке айткан зары жок дейт. Интернеттен алат дагы кечке эле кыйч дейт. Ноту дай, сыграй, ноту не дашь, не сыграй. Ошон үчүн биздин ыкма методика кулакты тарбиялаш керек. Эски ата-бабаларыбыздан калтырган ыкманы алып келип тиштетип ойнотуп комузду. Бул нервный клеткалар менен башына сиңет да, канына эметкенден кийин кыт куйгандай чапталып калат да, ал күйдөн чыга албайт. Анан оор мен деген кара күүлөр черте баштагандан кийин бат өсөт, аң сезими, ой жүгүртүүсү, акыл калчаганы, анан ички дүйнөсү, сезими бүт бары мындай кучактап өткөндө бат таалим алат дагы, бул Адан Бга келгиче монтип келбейт да, мына түз барып туруп, бул 2 жылдын ичинде профессионал болуп чыга келет. Ал бардык тармакта джазын ырдайт, классикасын ырдайт, фольклорун ырдайт, дүйнөлүк эстраданы ырдайт. Андан башка бийлейт да шаманды, бакшыны, дервишти, күрөштү, кыз кумай, ат чабыш дегенде. Ошолорду бийлегенден башка анан жанакы бизде жиндинин бийлерин кошо баштадык. Кара жоргодон башка. Ооба. Аларды бериш керек, себептен бийлесин. Жаштар бийлеп, ойноп, күлүп, жаркырап жүрүн, ден соолугуна дагы пайда. Ошо аспапты алган киши руханий байлыгы тазарып чыгат. Өзү агарып, тазаланып, аруланып чыгат да. Ошон үчүн биздин милдет эмне керек? Азыркы ушундай жашка жеткенден артыңда шакиртиң көп болуп, шакирт деген сенден өтүп кеткенде гана из калып туруп, анын атың калат. Антпесе өзүм эле мен ашып кетсем мен тыйыным калбай калат деп мону өзгөчө эме болсоң, эгоист болсоң, анда жолуң да болбойт, наркы дүйнө жолуңду бууп салат. Туура айтамын ажырка. Ооба. Туура. Курмангазы байкем, сиз менен сүйлөшүп атканда деги эле мындай эргүү сезим болот. Ай сонун экен, кыргызда келечек бар экен, кыргыз сонун экен депчи. Бирок бир нерсе бар. Сизден башка бир адам менен көпчүлүк менен сүйлөшүп калганда эми эл көп да, ар биринин өзүнүн ою бар. Көп эле мындай ушул учурда көп адамдын мындай маанайы жок да. Баары кабак бүркөлгөн, биздин мамлекет начар, биздин жер начар, бизден башка баары өнүгүп кеткен, биз бүт жактан эле калып кеткенбиз дегендер дагы жок эмес. Деги эле ошондойлор бизди көрүп атат азыр. Ошолорго эмне дейсиз? Туура айтасың. Эми мындай. Биз деген кыргыз калкы өзү мистикага жакынбыз. Орустар айтчу, орусча айтып коеюн, сказка становится былью деп. Андай эмес, мистика становится былью. Кыргыз эли табигат менен тыкыз байланышы болгон. Табигаттын сырын билип, жаныбардын тилин билип, ошолор менен аяр мамиле кылып, ошондой болгон акыл калчап өзүнө турган мезгили болгондо наркы дүйнөнү сыйласаң, сен бул дүйнөдө агарасың, наркы дүйнөнүн сөөгү таза болсо, сен биякта эмең болот да. Ошон үчүн баарын калчап келгенден кийин кыргыз калкы деген ошонун баарын билчү да, айды карап, чалкалап калганыбы, толуп калганыбы, же болбосо кандай болот деп. Ошонун баары тең болчу да. Ошон үчүн азыр жанакы гонка вооружение болот да, ар кайсы технологиясы деп. Кийин ал өзгөрүлөт.
тескерисине кыргыздын суусуна зар болуп жетпей калганы болуп ушундай ала тоосуну биз бийик болобуз. Кайра тескерисинен бизге келет. Анан бирөөнү жамандап атпайбызбы? Ай мамлекетибиз жаман, аны тиги жаман, аны бул жаман деген ошондой привычка айланып. Бул деген жүк. Жаман жүктөрдүн баарын үйүп алабыз, жолуңду буулуп калат. Асыл жүктөр болуш керек. Баары жакшы. Асыл жүктөр болуш керек. Допустим, Назира төрөрдүн астында боюнда болгондо бул асыл жүк да. Кандай баланы күт. Мына ушундай жакылап, анан бирөөнүн ийгилигине сүйүнсөң, бул жакшы нерсе да. Анан могу өлүп калса экен, качанга чейин жүрөт, ойноп атат, мынсын тинтедсе, өзүн жутуп атканы болот. Туурабы? Албетте. Вот ошондой кылбаш керек. Ошон үчүн кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин кыргыз болуп өлүш керек. Кыргыз үчүн жаның беришиң керек. Ошондуп калдык. Жаш кезде биз деле туура эмес адашып турубуз, мүдүрүлүп турубуз. Туура эмес бирөө менен уруша кетип, жиндидей болгон эмелерге. Мына өзүнүн времясы, өзүнүн убактысы келет экен, ошого Кудайга дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем да. Азыр ошо бул үй бүлөмдү жакшы билет. Эжеси менен биз деген Абхазия, Россиянын баарын кыдырып чыктык. Тарбиясы жакшы. Өзү улуу кичини урматтап, сыйлап турат. Бардыгы тең да. Анан бирөөгө жаман айтпай эле, кемчилигин акырын айтып эле, жаман киши, ай слабый, сеники жакшы болуп атат деп, кемчилигин айтпай акырын кандай болуп атат, могу жерин оңдосоң, момундай болот, зор болот, астыга деп турсаң, ошо биздин азыр возраст ушундай болуп калды. Көргөзүп койсоң бул жакшы да. Анан айтпай эле коеюн ошо деп койгон өзүнө жүк алып атат, кир болуп атат. Андан көрөк ошо душманыңды да сыйлап, таш менен урбай, аш менен уруп келе кой, тигиндей деп сыйлап койсоң, жибит да киши, көңүлүн ачыш керек. Көңүлдү оорутуш аябай жаман. Анын зары чачылып кетсе, кайра дагы буулуп каласың. Тил жыланды ийинен чыгарат дегендей. Ооба да. Эми убакыт көп өттү да. Сиз канча жылдан бери музыка профессионал болуп жүрөсүз ошондо? Мен негизи өжөркем. Эми азыр мен жөнүндө болот да, ошончо мен дедим. Жоксо биз демекмин да. Мен армиядан келдим. Менде штукатур, маляр, газосварщик, электросварщик, плотник, анан чабан. Биринчиден чабан. Жана аспаптарды, үйлөм аспаптардан башка мен илгери чымчыктарды туура чымын. А чымчык көрсө арифметика экен да. Мына карасаң бул жактан азыр эстеп кеттим муну эмесин. Бул да аспап. Могу стакандарда аспап. Кассета. Анан бүт эмеси бар экен да. Анан ошо чабан болуп жүргөн кезде зергер, уста, чабан, жылкычылардын санжырасы өзлөрү кой менен, жаратылыш менен тыкыз байланышы болгондон кийин аспаптардын баары калып калган. Укурук да аспап. Укурукту билесиң да. Ал шабалдын деген ышкырат кадимкидей. Ошондой эле жана жылан менен көрүп, жылан менен да карбашасың. Азистер чыкканда алар да колдоочулар болот. Анын тилин билмейинче мына мен гүлдөрдөн баталап ишенбейт да, кокуйм бул Чымкоргонго кетип калыш керек. Чото өзүнүн мээси менен дос болбой жүрөт го депчи. Не ошонун баарына тең суу куюп, мээрим чачсаң, булар телепатически сага кайра жакшы бата берет. Ушулардын баары кыргыздын көпүнө майдаланып калган ушу аяр мамиле кылбай калды да. Ол көп нерсеси. Анан профессионал болгон эмне себептен? Мен өжөрмүн, таң атпай турам. Азан чыга электе биринчи менин музыкам чыгат. Таң атпай турса эле мурун общежитияда будильник десе азыр кошуналар бул көчүп баргандан кийин алар деген короз дейт. Кукареку деп эле чыгып калат аспаптар. Анан 12 саат күнүгө заниматься кылдым, армиядан кийин келип баштадым. Анан мен армиядан келсем мен менен тең эмелер уже институт искусств, консерваторияны бүтүп аткандар, классташтарым уже политех, университет бүтүп аткандар кой эмне кылат деп. Мага акыл үйрөткөн бирөө эле болду. Пивнушкага барсам Алексей Костенко, Александр Костенко деген агайым айтты: "Зачем тебе? Надо, чтобы у тебя фундамент был хороший" дейт. Кайра баштан башта бизге улуттук кадрлар жок болуп атат. Үйлөм аспаптан качып эле башка аспаптарга кетип калды дегенде анан Курункеевден баштадым. Ошол жака кароолчу болдум 4 жыл. Ошол жерде 12 саат эмгектендим. Мага деген уят болуп калды да. Ой, биз деген высшее образование алып атабыз, сен каяка училищега кирдиң. Андан эмес экен да. Адамдын дээринде, өжөрлүгүндө 4 жыл чыдадым. 12 саат күнүгө занимация кылам. Бирок күн сайын 12 сааттан. Күн сайын 12 саат тиякта моргту кайтарам, мынтыгым бар. Курункеевди кайтарам, Карыгеловский училищени кайтарам. Анан кайра келем, анан ошонун столовойлары тамак калтырып коет, анысын жейм. Биз могу жарым саат үйлөнгөндө эле орозодо. Мен өмүр бою орозо кармап жүрөм. Себептен тамак испаряется, жоголуп кетет. Анан үйлөйсүң, анан кабинеттердин ачкычтары бар. Барып тиги аспапты үйрөнөсүң. Бүткенен да караңгыда эмне кыласың? Эшек такалайсың. Барасың дагы ар бир аспапты кучактап ойноп, ага бир салым кошосуң, мындай ойноду эле деп күнүгө 5 нотадан жаттап койсоң, акыры 4 жылдын ичинде ал аспаптарды билип калат экенсиң. Жанакы сиздин сурооңуз эле человек оркестрде адам оркестр. Ошондон болот. Анан өзүм билип жүргөн санжырадан алып келдим дагы, анан аспаптарды акырындап чыгара баштадым.
Анан чындыгында анан кийинчерээк анан келди. Акыл өзүнүн ордуна келгенде, токтолуп, айлана чөйрөм таза болгондон кийин, коом тазараак болду, мен короп турган. Андан кийин эле анан аспаптар аян аркылуу келе баштады. Ошон үчүн эмгек, жана эмгек, окуу, жакшы айлана чөйрө, анан нукту көргөзгөн жакшы мугалимдер керек. Антменче бул индустарда гуру деп атпайбы мугалим. Ошондой керек, анан өзүң атаандашчылык болуш керек да. Көрдүңбү конкурста могу иштегенде бичиңде тутап. Эмки жылы мен сенден өтөм, же сизден өтөм деп анан ошол өжөрлүк күнүгө программа болуш керек. Жана мистика деп аткан ошол. Эгерде адам баласында мистикасы жок болсо, целенаправленность. Анда жөнөкөй эле борпоң, эртең менен тура берет, кайра келет, орусча айтканда вялый да. Бул максаты жок. Балдар төрөт койгон, быжырап инкубаторский жөжөдөй болуп. Анын ар жагында эчтеке жок. Ошон үчүн бул дүйнөдө жөн жашап өтпөй, бир салымын кошуп, кыргыз элин желбиретип, туусу бийик көтөрүлгөндө, андан башка жаш муундар ушу сага равняться кылат, үлгү болуп атасың да, сен образец. Ошондой кылып астыга жылыш керек. Анан ошон үчүн профессионалдык деңгээлге киргенде жазуу музыканттар болду. Күчтүү музыканттар. Анан Карамолдо Орозовдон үйрөндүм. Опера балетте 7 жолу отурдум. Өзүм болсо мына 120 мамлекетте, 107 мамлекетте классик музыка менен жеңип келдим. Ошол кезде эле анан заслуженный артист эрит алдым. Баягы жаш баламда бат эле өздөштүрдүм. Анан народный артистти эрите алып алдым. Биздин аксакал апалар ал элеккесинде мен атайын артынан чуркаган жокмун, уйгактай болуп. Тиги эме өзүнөн өзү эле берилет экен. Анан азыр деле мен өзүмдүн лозунг бар, анын өзүнүн кыргыздын феншуй дагы бар. Акчанын артынан чуркабайм, акча менин артыман чуркайт. Мен көп сүйлөп койдум окшойт, кечирип коём. Жок, жакшы бизде Сизде сүйлөсүн деп чакырып атат. Ооба да. Жок, ышкырып деле берем, кайсы иштеп койсом. Бир эмени укпайлыбы, Кандай? Баракелде. Мен ойлотпоймун, Курмангазы экенин мындай көрүнбөгөн аспабы бар окшойт Жок, мен депчи. ичине жутуп алган окшойт. Жок, тиги дагы башка тамалар айтып калат, алтын кам чейипчи барганда. Бул деген атайын операция кылып туруп, бир аспапты бияка эметип салган депчи, жанагы операция кылып койгон депчи. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ай, ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады беле? Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Байкелер. Gel biraz dinle. День-ночь Джиту шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Kanat. Санжар, бала өзү ширин эмеспи? Анда болсо, урматтуу ата-энелер, ушу шириндей болгон балдарыңыздарга шириндикти алып бериңиздер. Бирок бул меники, өзүңүздөр алыңыздар, муну мага берген болчу да. Рахмат эжеке, кете берейин да. Ооба. Ата фабрикасынан алсаңыздар болот. Ой, бардык эле көз тийбесин, сулуусуң эле сулуусуң дейт. Кыздар, сиздер да сулуу болгуңуздар келсе, мээримге шашылыңыздар. Сыналгылан Эмиле биринчи коомдук каналга которуп салам Кыргызстанды көрүп аткандар болсо, өзгөчө маалыматты бир аз азыраак окуган жаш муундар бар болсо, жаныбызда Курмангазы байкем отурат. Азыр мынакей бала чакаларыңыз чоңоюп, асты турмушка чыгып, кызыңыз неберелүүдө болуп калдыңыз да? 3 небере, 2 уул, 1 кыз. 3 небереңиз. Неберелериңиз дагы ушу музыка жаатка жакынбы? Негизи буларды кыйнабаш керек экен. Өзү нугун таап кетсе, ошого берип атам. Эми бул 3-чү Нурайым кызымдын кызын берейин деп атам. Мында комплекс жок да. Мендей турс деп эле ойнойм деп эмгектенип, анан пластинден бирдеме жазып эле сүрөт тартып эле ушинтип атат. Ортончусу болсо ушул согушка жакын. Спортсмен кылайын деп атам.
биринчиси болсо ушу ботаник болот го, ученый болду. Бирде мен түшүндүргөндө монтуп алып колун жазып алып түшүндүрөт эле, дирижер болуп алып. Сиз өзүңүз дагы мындай балага аябай жакын эмессизби? Баласак. Баласаксыз кичинекейинде ушу Нурайкаларды деле, Нурсултанды деле өзүңүз көбүнчө жетелеп жаныңызда алып жүрдүңүз, өзүңүз бактыңыз, ата дагы, эне да болуп ушундай интервью берип калгансыз да бир жылдарычы. Мындай да кедегилер түшүнбөйт да, өзүм бактым десе, эми кесибим боюнча да. Негизи чогуу эле бактык. Мен жана башында айтып кеткеним, ар бир адам мүдүрүлүп, жыгылып, ар кандай болот да, бала деле 7-ге чыккыча жерден токмок жет дейт. Анан азыр айтса деген аялым көрүп атса айтат да, эмне мындай дагы эле ушуну айтып атасыңбы депчи, анын кереги жок да. Негизи балдарды жакшы эле тарбияладык, Кудай буйрса. Жанакы кызым ырдап аткан репертуардын баары эле Зейнептин репертуары. Аялым, жубайымдын да. Зина жекебиз. Ошол деген адабиятты жакшы окуган үчүн мен тилимди дагы түздөп кетти да. Мен эми орус мектепте чала окуп, кыргыз мектепте чала окуп, ортодогу бир зомбиге окшошуп бараткан кезимде түздөп кетти да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде баарыбыз эле салым коштук. Себеп салым кошкондун биринчиси, аялымдын кулагы абсолютный слухач. Нотаны туура эмес ойнотса кулагы жинде болуп кетет да, кыйч-кыйч деп ит жакты митсең нервиштетет го, ошондой болуп кетет. Ал генетик жагынан балдарым өттү, мен жагынан өжөрлүк өттү. Мына экөөнү бири-бири менен эметкенден кийин анан балдар ээрчишип жүрүп, эртерээк тарбияланып калышты. Ошон үчүн мен Кудайга дагы бир ыраазычылыгымды билдирем, балдарым жакшы, Кудай буйрса. Ушу Зина эже жөнүндө эстеп кеттик. Мен да көп жылдан бери Зина эжекемди көрө элекмин. Салам айтып коюңуз. Анан ушу Зина эжекем демекчи, Зина эжем да жаш кезинде ырдачу эле. Кийин ырдабай калды. Анан азыр ушу бала чака үйдө эле, сиз бала чакаңыз менен өзүңүз чыктыңыз, Зина эже үйдө калып калды окшойт, үй кожойкеси болуп. Жок, азыр кайра баштады ырдаганды. Себеп деген ырдап жүрүп ырды таштаган киши оорукчан болуп калат. Аны мен өзүм эле Зейнептен көрдүм дагы, аны айттым, жок сага ырдаш керек десем, азыр деп турган нерсе чуркка айттым эле. Кечээ мындай кыз куумай оюндарын ойноп менсек жеткизбей койду. Жапжаш кыздай болуп чуркап атат. Анан ошон үчүн ойноп, күлүп, жайнап, жыргап, сыгылып бардыгын мындай позитивный, анан пессимист болбой, мындай оптимист болуп, эртең мененки турган күндүн нуруна рахмат айтып, эртең менен турганда эле, Алла Таалам кандай деп ыраазычылыгыңды билдирип, ошо нурду алып, нур жалгыз келбейт, куту менен келет, сиңирип алып, ошо айлана чөйрөнү көзүң ачканда эле ой түрүмүн дегенге ошого ыраазычылык билдиретчи. Анан тиги бул жаман деп адам өзүн биринчи кемчилигин билмейинче тазаланбайт. Менде бул кемчилик бар деп. Менде көп кемчилик болчу. Ташты урса эле, уруша кетип, согуша кетип эле, бирөө менен ажылдашып кетип эле жаман тиги базардагы аялдардай болду. Анын не кереги бар? Мына өзүм күнөөлөрүмдү бетке эле айткан заары жок. Айтам, ошондой болчумун чындыгын. Азыр деген сабырдуулук пайда болду. Өзүм токтотуп, анан музыкальный психолог болуп калат экенсиң да. Балам, азыр бул музыканы берели. Дагы элдер өзүнө келелек. Бири-бирин тойго барганда билесиз да. Кандай колготка кийип келди, туфлисинен баштап, баш кийиминин тигинси мындай экен деп ошону сынап өткүчө, анан же бирөөлөр аракты тиктеп атат, качанча өзүнө келгиче, анан бул музыканы берип, акырын кульминация тоонун чокусуна аскага алып келип туруп, анан берип туруп койсун. Бул жакшы да. Албетте. Кумангаз беке, эми музыка дүйнөсүнөн сиз менен сүйлөшө турган болсок, өзүңүз айткандай эле жок дегенде 12 саат. Бул чексиз да. Чексиз албетте эле. Мен сиз менен мындай күнүмдүк мындай бытовой нерсеге дагы бир кеп кылгым келип турат. Канча жыл өттү, канча башчылар алмашты, бар бирөө менен силер иштешип келатасыздар. Канча чет өлкөдөн Кыргызстанга башка элдин башчылары келет, сиздер сөзсүз түрдө тосо аласыздар алдарды. Анан албетте эле эл астында айтат да, кыргыздын ар бирөөсү биринчи атаман, баары эле мындай мыктымын дейт. Сизге айткан жокпу, эмнеге сөзүңдү айтпайсың, барып балким бийликке дагы аттанбайсың, тигиндей мындай деген сөздөр балким болгон уже. Жок, могу саясатка негизи кирбей эле кой деди. Бир нукту тандап алдым, таза өзүмдүн кесимимди. Анан ичимде кес-кесте баягы элдин токчулук, молчулук болуп турса ыраазы болосуңдар. Чындыгында 25 жылдын ичинде жакшы бир эми биринчиден өсүп антип атабыз, анан ойлойсуң да, ушу Россиянын бир областында эле болуп атабыз да. Төрөлгөн бала $10,000 менен төрөлүш керек эле деп ойлойм да кес-кесте. Жакшылык каалап атам, бирок эми аякка кошулбайм. Негизи Акаев кезинде деле мен тостум.
Бакиев кезинде деле мен тостум, Роза Отунбаева кезинде деле мен тостум, биздин Алмазбек Шаршеновичтикинде деле мен тостум. Премьер-министр, официальный делегация келеби, кандай бир эме протокольный эме болот. Көп эменте. Бул дагы мектеп. Мунун жакшысы жаманы дагы бар, себептен кез-кезде адашат музыкадан. Анан кез-кезде аябай удачный болот, батасын аласың. Чогурдап калган күндөр болуп президенттер. Особенно ырчыдан бул Нурсултан Абышевич жакшы. Ал мен балдарым аттары коюлуп калганы удачный эле койду. Нургазы, Нурайым деп, Нурмен келтат да. Анан көлдүн жээгинде тосуп калдык. Анда Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев. А биз деген анда Чолпонбек Базарбаев раматлык. Билесиңер, аябай жакшы инсан болчу. Ал келип келатканда эле чуктар экөө урушуп келатат. Бирдеме десе, кояң десе деп бирдеме деп эле экөө урушатат да. Анан казакча баштай берелик кой. Настроениесин ачалык деп ойной баштаса эле анан аялым казакча ырдаганда акценти жок ырдачы. Ырдап калса эле ойбай, казашка десе, нет, кыргызска деди. Анан УЗИ что показывает? Мальчик десе, назовешь от моего имени деди. Анан Нурдан келет эле Нурсултан болду. Кийинчерээк ошол эле атты койгон, аты бар, заты бар экен. Инаугурациясын биз өткөздүрбөдү. Ошол эле Нурсултан барып ата мекен деген казакча ырларды алып, анан калем, алтын калем албады. Анан ушу менен эле бул комплекс жок. Домбураны өрсүн домбура ырды. Үй бүлөсү бүт музыкант. Дарикадан баштап ырчы, оперный певица. А Ислам Каримович жакшы билетчи раматлык. Бийлегенде буттарын таппай каласың да сон билет да, өзү да узун бойлуу монтур, ошол өзбекче билетчи. Мына ушундай президенттерди, эми көп эле президенттерди, канча бир президенттерди, Иран, тиги Түркия, Кытай, Корея келген коноктордун баарын эле биз тосуп аттык. Мына 15-жылы президент менен эмени кыдырып келдик, Европаны. Ошол эле жана журналисттер тамшанып атпайбы. Каяктан алып келгенсиң деп биздин министр иностранных делди алып келбей булушундук деп. Элдер кеткиси келбейт, ошол эле биздин бор согусту кандай жакшы нерсе. Ошол кыргыздын житти экологический тамактарды ошондой эле Манас Эметей Сейтекти ЮНЕСКОдан тосуп алганда биздин тиги Карганбек Самаков, залкар киши да Карганбек Самаков. Ал ошонун баарын барып 7-ташты да ЮНЕСКОда коюп атканда экологический тамак деп 2 бээни эмеден сойдук, Бельгиядан. Францияга алып келдик, талап кетти. Эчтекесин калтырган жок. Ошон үчүн биздин тамагыбыздан баштап мына кымыз айлана кетейин. Кандай сон кымызды. Анан ошондой кишилер тосуп аткандан кийин опыттагы, практикадагы өзүңө тажрыйбанын баарын топтойт экенсиң, анын баарын акырындык менен сиңип атып балдарга келет экен, анан балдар батыраак өсүп өркүндөйт экен. Ошон үчүн из калтыруу дейт. Жеке эле өзүң балдарыңды тарбиялабай, башкалар тарбияласа ошонун батасын аласың. Бата деген ыйык болот. Бата жакшы, бирөө жакшы карап эле көзү менен жылмап койсо ошол бата. Албетте. Эми байкемдин аспаптарын ойногон мен ачык айтканда көп жолу көргөм. Анан көргөн сайын тажабайм. Бирок ушул Курмангазы байкебиз төрөбүздө отурганда бир ырдатсак кандай болот? Мен сөздөрүн билбейм да. Музыкада тил жок. Музыкада тил жок. Импровизация кылып калаган сөзүңүздү аралаштырып кетесиз. Ырдачу элем, ар кандай үндөрдү мен кете берем да, кез-кезде тамада мен деле тамадам да. Анан ошондо баягы элдер чочконуна алдыңа кетейин, балдар кандай жатасыңар деп деметип. Анан кез-кезде саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар, туугандар, туушкандар, бойдоктор жана боюндагылар, дене тарбияңар жакшыбы деп ар кандай тема менен кете бересиң, тембр. Анан азыр ырдап жүрөм, англисче ырларды эме коюп алам, буклетин, эмелерин коюп алам, талмутумду. Негизи сөздөрдү унутчакмын, бирок музыкага унутпайм да. Память ушундай экен да, сөздөрүн эметпейм. Эми кайсы ырдасам, ырдайм. Бир куплет, бир припев кылып койсоңуз деле болот. Жана илгерки ырлар бар болчу, аны деле хокмо менен ырдачыбыз, момундай юмор менен. Жаным, каным, ой куймул чагым, шыйрагым, башы көсүм, осум, мурдум, тамагым деп. Эми ырдай албайм чын эле, бирок ырдаганда жакшы ырдайм. Балдарым айтат, ырдаганың деп уже мына 5 жылдан бери кайра. Мен Күрөңкейти бүткөндө флейта менен бүттүм, бул аспап менен, гитара менен, анан вокал менен. Анан кийин жас ырдайын деп деп атып, тамагымды сарбап. Жаш кезинде мына ой толготу. Чакра, биоток, аураны камтыйт. Это носовое пение. Дегенби? Дебедиңби? А бул нос, бул мурун.
өзү кварта квинта менен айланат. Жер өзү. А биздин кыргыз музыкасы көбүнчөсү кварта квинтаны колдонот. Ошон үчүн билим Кварта квинта деген эмне? кварта квинта деген до менен фа, анан кийин кайра солдон тияка кетсең, дого кетсең квинта болуп калат атпайбы? Экөө ошол айланганда деле эме менен ошондой болуп кетет. Ошон үчүн мурун иштеп атпайбы? Мурундун носовой пения жоголуп кетти, гортанный пения сакталып калды. Тывалыктарда, тиги буряттарда, алтайлык кыргыздарда, хакастарда. А мурунду колдонбой калды. Мурундун ырыны бир эме көргөзүп бербейсизби? Көргөзүп берем, көргөзүп берем. Кандай дейсиз? Анткени могу Эми бар кыргыздын аспаптарынан жакшы чыкмак да негизи керек. А бул микрофон менен кеткенде ошондо холл, хорус, ревербератор, дилейди кошкондо бул деген миллион тармакка кетип калат вибрация. Башка тембр чыгат да. Сен дагы байкап көрбөйсүң, мүмкүн сенде бар. дегенби? Лампочка ачып кеткен. Деген бар, бирок бул жак жок болот атпайбы? Лампочка жөнүндө реально кызым көрүптүр да. Бирөө автобуска кирген, тарап кетти болуш керек, Не дейт? Возьмите, пожалуйста, берди. Я возьмила дептир да. А нар жакта шарды кыз угуп калып, шылдыңдап, десе мурдунан шарик чыгып кетти. Алдагы токтот деп чыгып кетти. Бирөөнү шылдыңдайм деп өзү. Ошондойлор көп да бул. Реалдуу турмушта көп болот. Бирөөнү шылдыңдайм деп өзү шылдың болуп калган. Сиз башында саксофон менен баштагансыз, Мен саксофон менен баштадым. Саксофонду да бир көрөлү энди. Мен атайын Казакстандан келген туугандарды сиз ошондо Аксакалдар чайканасында иштечиңиз, ошол жака биз атайын барганбыз. Ушул жерде жакшы музыканттар барганда мен кичинекей жаш кезим болчу да, ошондо барып укканбыз да. Ошодон бери андан кийин тойлордон угуп жүрөм, бирок жаныңызда отуруп бизнес Бул аспаптын аты дүйнөнүн бүт жагында эле саксофон деп аталат, Саксофонду кытайлыктар негизи туура эмес айтып коет да. Саксофон дей беришет. Деп коет. Жер жазып, Курмангазы эке. Адашпасам, сиздин ушул күндө эле, деги эле заманбап медицинада сиздин күүлөрүңүз деги эле нерв ооруларын айыктырууга колдонулуп жүрөт, Музыка терапия. Бул музыка терапияны деле мен өзүм көп билбей жаштык кылып жүрө бериптирмин да. Швейцария, Австрия, Германияда иштеп калган кезимде момундай музыканы мен биринчи ошондо эстрадага салып ойноп кеттим, азыр бир куплетін ойнойм.
Эсимде Атай Огонбаевдики. Негизи өзүнүн атын мен айтыш керек да. Мына музыка терапия деген ушул. Кыргыздын житин алып келип атабыз. Ички бар кыргыз экенин билет. Чет мамлекетте көп жашаган кыргыздарга барып ушуну ойносоң көзүнөн жаш чыгат. Бул адам баласы жарым саат ыйлап, жарым саат күлүш керек. Это балансировка энергетика дейт. Ошондо иштеги жаман эмес. Эмне үчүн эркек аз жашап калган? Ыйлабайт, ичинде буктардын баары туруп калган, катып, кийин рак оорусуна алып келет. Ыйлагыла, анан кайра күлүп койгула. Юмор менен жашагыла, жыргап, жайнап, бүт баарын жанакы силер кылып аткан, могу азыркы силердин тасмада жүргөн күлүп каткырышып атпайсыңбы? Бүт баары жыргалда, көрүп аткан кичинекей жаш муундар, орто муундар, улуу муундар дагы ой жакшы тыйындайды. Ошолорго жакшы нурун чачып атасыңар да. Ошон үчүн жанакы ыйлабагандан, жана ыйлап бүткөндөн кийин жеңилдеп калат адам, билесиңер да. Деп калат атпайбы? Туура, анан жеңилдеп калат. Кандай сон деп. Ошол жаман. Эркектер ыйлагыла. Анан кайра күлүш керек да. Ооба. Ыйлагандан Ыйлап жүрө бербейби? Жок, эми жанагы жаман немелерди чыгарып салат да. Ошол музыка терапия ошондо ички дүйнөңдү эски жакшы бир нерселерди алып келет. Же эстейсиң, өзүнчө ностальгия, кусалыкты алып келгенде анан ошо дарылоо себебине кетет. Нервный клеткалар эметет. Музыка терапияда ошондо. Жанакы кыргыздын чоору, чопо чоору, сыбызгысы, чогоно чоору, ооз комучу, жыгач комусу, аса таягы, добулбасы, сурнай, керней, най, куурай, шкырык, зуулдак, чуулдак, дап, бап, кыркыл, кыркелек, чуугендин түрлөрү, ошонун баарын алып келип туруп, берип туруп, ошол менен жакшылап чыгарсаң, анан жайлоодо отурасың ошол музыканы угуп. Же болсо көлгө кетип баратасың, же ошко кетип баратасың, таласка, нарынга, анан кетип барсаң, музыканын дүйнөсүнө киргенден кийин керемет, рахат, бардыгы. Анан башка ойго кетесиң, жана ызычуу болуп урушкан нерселериң баары кетет, өзүң денең баардыгын рахмат айтат дагы анан. Ошондон кийин анан жанакы экологический аспаптар болуп, компьютердин звугу эмес. А эмнеге бул ушу азыр сиз санап берсеңиз, биз кээ бир аспаптарды билбейт экенбиз да. Бир эле комуз ушу кыргыздын аспабы. Мына комуздун 5 түрү бар. Жок, ушу комуз эле сакталып калгандагы башкалар көп Эми өзүң деле ойлосоң комуз жетим эмес да. Туурабы? Жалгыз эле комуз эмес да. Мына бул жетим. Комуз көбүрөөк эметет да. Комуздун 5 түрү бар да. Эми агаттарын жазалып, мына азыр мына комуздун инелери бар. Андан улуусу бар. 5 кылдуу, анан 7 кылдуу. Анын аттары үйдө жазылуу. Анан чертмек дегени бар да. Чертмек бул домбуранын атасы. Себеби 2 кылдуу да. Чертип койчу деп айдап, чертчи чертмегиңди деп айтып калат аксакалдар апалар. Мен башкача ойлоп жүрчүмүн да, комуз чертмек экөө эки башка. Эки аты бар окшойт депчи. Жок, эки ат чертмекте 2 кылдуу. Ошондон 2 кылдууну чертмек дейт. 3 кылдуу комуз дейт. Анан бир аспапты беринговый пролив деген баягы суу каптак келлаккесинде Алааскада. Аляска деген жер жок. Аляскада. Ошондо буякта деген Аласка менен тиги наркы Америка чуп калып атпайсың. Америкада өзүндө 40 уру бар. Индейцилер кырып салды американецтер. Жоготуп салды, ушул улут жок деп жерин ээлеп алды. Түпкү эмесин. Анан ошол жактан анан гомус деген аспапты алып келдим. Немис комус десем, но гомус дейт. Кылым өткөн сайын г менен к тамгасы мана мурун иштедиби? Мындан дайым айтып турасың. Анан ошондо гомусту алып келдим да, жакында эле Москва, мына бүгүн келишти. Назбек менен Нурайым анан тиги балам Нургазы. Ага чейин барып Сочиде 2,5 миң кишини жеңип келишти да. Телевизионный версия болсо жакшы болмок. Мүмкүнчүлүктү колдонуп жеңиш менен куттуктап өтөлү. Куттуктап койгула. Албетте куттуктап коюш керек анда. Мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан жана албетте эле убакыт зымыраган хуш демекчи, азыр сиз менен бир эфирибизди бүтүрүп алып, андан соң дагы шашпай таң аткыча сүйлөшүп отуралы. Кудай буйрса. Анан бул аспаптар мына ошон үчүн жетим болбогондон 5 бар. Мына саксофондго 5 түрү эле бар болчу. Бас, баритон, тенор, альт, ана сопрано. Эми азыр сопранина пайда болду. Ошентип кетер, мурун иштеп атат. Байкадыңызбы? Ошон үчүн анан жана мен айтып атканда сыбызгы жалгыз эмес, жетим эмес. Анын бир тууганы бар, ыбызгы деп. Анан чопочор бул деген мен азыр деген неберени алып чыктым. Даже чөбөрө болуш керек. Бул кичинекей карабайсың бул. Кандай сонун бар? Кандай сон? Или джазовый музыка.
Курмангазы ага, сизге чоң рахмат. Бизге ушундай сонун маек куруп бердиңиз. Жакшынакай биздин көрүүчүлөр да сүйүнүп отурушат. А бизге келген коноктордун ар дайым биз ушул суроону сурайбыз. Анткени Кыргызстан биз үчүн да ыйык мекенибиз. Сиз үчүн Кыргызстан бул эмне? Мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө Кудайга дагы бир жолу 1000 мертебе разымын. Экинчиден бул Кыргызстан бул менин мекеним. Кыргызстан бул жер жүзүнүн бейиши. Суубуз, токойубуз, ала тообуз, жытыбыз, элибиз. Ошолорду көргөндө ыйлап, бетиңе чымырап, мен кыргызмын деш керек дагы. Кыргызстандай алтындай жерди таппайсың. Мына мен 120 мамлекетти көрдүм. Bir ay жолгондон кийин кыргыздын жыты керек. Кыргыз менен сүйлөшкүң келет, Кыргызстанга барып келишиң керек. Ошонун суусун, ошонун ала тоосун көргөндө көзүңөн жаш. Аэропорттон түшкөндө шашып турасың да, эртерээк деп анан үйдөн учурашып, тууган тушкандан кийин тоого кетесиң мына. Ала тоо биздин пирамидабыз. Мындай жер касиет таппайсың. Алтын десең алтын, темирдин түрлөрү бар, токой бүт бардын. Мына мындай касиеттүү ыйык жерди эч жерден таппайсың. Алтыным Кыргызстаным өнүгүп, өркүндөп, даван, зоо, чокусуна бийикке чыккан Кыргызстаным болот. Мына көрөсүңөр бир 10 жыл, 15 жылдын ичинден кийин ана Кыргызстан тааныбай калабыз. Буйруса. О Кудай буйруса, ылайым силерге жакшылык каалайм дагы. Булдагы мындай байбиче, чоң эне, чоң апа болуп, неберелериңер, чөбөрөңөр, кыбыраңар, тети баардан жайнап турсун сага мындай. Достойный карлык дегенде эмне дейт кыргызча? Татыктуу карлык. Ошондой болуп, ак сакал, ошондо сакал кой, азыр эрте сакал. Муруттуу 50 жаштан кийин кой баштайт. Мына мен 55-темин. Мындай коюп, анан сакалыңызды ошондо жагат да мына таза, нукра, кыргызча апарып атасыз. Эми аралаштырып кеттик, ал кечирим сурайбыз. Бирок ошо кыргызмын деп Кыргызстанды сүйүп, ошол Кыргызстан үчүн бүт эмгегиңди ошо Кыргызстанга жумшасаң, Кыргызстан бийик, таза, агартуу, аруланган жакшы мамлекет. Мен ушу Кыргызстанды сүйөм. Баракелде. Анда эмесе Курмангазы байкем, келиңиз сиз менен сүрөткө түшөлү дагы, адамдарга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Баары Кыргызстанды алар дагы биз менен чогуу канчалык деңгээлде сүйгөнүн, жакшы көргөнүн чогуу көрөлү. Мени кодолор ортосуна турсун. Коем. Эң сонун. Курмангазы байкем, сизди ортого чакыралы, кол чабуулар жаңырсын. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, барыбызга эле маалым, эми ар бир чакырылган мейманыбызды биз оюн уюштурабыз, бирок бүгүн Курмангазы байкеге өзгөчө оюн уюштуруп коелу дедик. Барыбызга эле белгилүү болгондой 54 аспапты байкем өз ойнойт. Бүт баарын, билет баарын, керек болсо ошо 54-түн канчасын өзүңүз да жазып чыгаргансыз, э? Ал эми азыр жана бир тизер катары байкебиз бир гана эриндери менен үн чыгарып берди. Азыр өзүңүз жаттап билген кандай түрдүү үндөрдү оозуңуз менен октоштуруп бере аласыз. Ошондон соң биз сизге белеңизди ыйгарып, андан соң кол чаларды ыйгарып, андан соң сырттан чыгып дагы сүйлөшөлү. Адам тураш керекпи? Жок, музыкалык аспаптарды өзүңүздүн. Мен эми жанакы болгон эле тамеки менен эстеп кеттим айрылгандан. Чымчыкты сайрап берейин. Чымчыкты сайрап бериңиз. Чымчыктын дубасы бул арифметика. Чымчык негизи көзү ачык болот. Мышык менен чымчыкты өлтүрбөгүлө. Жер титиреп Караны өлтүрө берсек болот. Жок, өлтүрбөгүлө, баарын өлтүрбөгүлө. Негизи булар ошо жардамчысы да. Мына ит дагы жардамчы. Алар сезим эмеси, чувстволор сакталып калган. Албетте. Мына эми чымчыктын математикасын үйлөп берейин. Эми сизге үйрөтөйүн. Кандай үйрөнөсүңбү мына? Мындай кылат. Терегөлчүлөр мындай. Эриге салат. Эриге салат. Анан мындай үйлөбөйт, өзүң үйлөйсүң. Бери татасы. Бир эле момент ошентсең эле үйрөнүп кетесиң. Ана, кандай эмесе? Кыпчы. Анан тарт ортосуна. Аба кирсин ичиңе. Мына. Кол чапкыла. Мел Назаржан, мен кеттим. Курмангазы байке, сиз шакирдиңиз болоюн, кеттик анда. Кол чабуулар жаңырсын, кадырлуу меймандар. Курмангазы Азыкбаев, оркестрадан. Мен да үйрөнөйүн дечи. Мына чыгып баштады. Мына помадалар мешать кылып атат да. Алтындай мүнөтүңүздү бөлүп келип берген үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Эркин микрофон, келиңиз, көрөрмандарыңызга кайрылсаңыз болот. Кайрылып коюңуз. Эми урматтуу кыргыз калкым, мен каалоорум башыңарды жерге салбай, кыргыздын баалуулуктарын билип, кыргыздын бийиктигин билип,
мен кыргызмын дегиле молчулук токчулуктун жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле, оорубай сыктабагыла, күлүп жайнап баардыгын жакшылыкка оодургула. Жакшылык болот, ар бир үй бүлөдө жакшылык болот, ошону ар бир үй бүлөгө каалайм. Салам Кыргызстан. Азат сизге чоң ыраазычылык. Бүгүн бизге аябай жакшы маанай тартуулап бердиңиз. Ийгилик сизге дагы, балдарды куттуктап чай ичип коюңуздар. Сизге дагы чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Келиңиз, сизди узатып коелу. Кол чайлар жаңырсын. Жанакын унутуп калба. Жок, унутуп каласың, азыр кичинен репетиция кыл. Макул. Үйрөнөш керек экен дагы. Үйрөндүк. Азыр үтсөң болду, андан кийин теги свидание барганда ушинтип башкарып чыгып алат. Макул. WhatsApp иштебей калса, эме калат, чымчык боло калам. Чымчык болот. Рахмат силерге. Жакшы калыңыз. Аман эсен Келиңиз, кетип мен алыңыз. дабыл. Жада